Жандуу музыка, аскер бийлери, катар тизилген оркестр куралдуу күчтөрдүн урматына Борборубуз Бишкек шаарында Россиянын эмгек кызыл ордендүү Кара деңиз флотунун ыр жана би ансамблі өнөрлөрүн тартуулашты. Сегодняшнее мероприятие у нас проходит в преддверии праздника Дня защитника Отечества уже 4. Биз Кыргызстанга 6 жылдан бери келип, ата мекенде коргоочулар күнүндө концерт тартуулап келебиз. Кайсы жерге барбайлы жылуу кабыл алышып, улумундагылары аскер учурундагы ырларды угушуп, жаштардын мекенди сүйүүгө үндөп келебиз. Бул иш-чаранын башкы максаты катары дагы Орусия менен Кыргызстандын достугун чыңдоо жана эки элдин маданиятын көрсөтүү болуп саналат. И дарит свое творчество гражданам Киргизии. Кара деңиз флотунун ыр жана би ансамблі Орусияга гана эмес, коңшу өлкөлөргө чейин белгилүү. Аталган ыр жана би ансамбль ар жыл сайын өзүнүн репертуарын жаңыртып, жандуу оркестрдин коштоосунда ыр бийлерди аткарышат. Быйылкы майрамдагы концертке Бишкектеги балдар дагы өнөрлөрүн тартуулашты. Биздин президентибиз айткандай, бул адеп аклак, инсан, ошондой эле үй бүлөдөгү тарбия боюнча биз ошо биздин патриоттук теманы алып, биздин ушул кыргыз элине дагы жана орус улутундагы элдерге дагы белгилүү болгон ырлар, бийлерди көрсөтүп, биздин сахнада бир ынтымактык бир программа да, достук программа. Биздин Кыргызстанга булар 6-чы жолу келип атыштыр, бирок быйылкы жылы ушу биздин Сейтек балдар жана өспүрүмдөр борборунун таланттуу жаш балдарынын программасы менен кошо түзүлгөн. Алардын бийлерин, биздин балдардын арасында матрос бийин бийлеген балдар бар да. Ошолор менен катар биздин сахнада алар концерттик программаны коюшат. Кара деңиз ыр жана би ансамблі майрам күндөрү гана эмес, башка күндөрү дагы атайын жокерлер кызмат өтөчү жайларга чейин барып концерт берип келишет. Бүгүн Бишкек шаарында көрүүчүлөргө ыр жана би ансамбль оркестринин коштоосуна жандуу ырларды аткаруу менен бирге аскер би, майрактын би жана башка ырлар аткарылды. Ансамбль песни и пляски от военно-морского флота Севастополя бул абдан, бул Россия эмес, бир топ дүйнө жүзүндө белгилүү ансамбль. Ана бул биздин Кыргызстанга келип, бул жердеги биздин Бишкек, Токмо, Кара-Балта, Кант ушул жерлерге барып, биздин элдин арасында, ошонун арасынан бүгүн өзгөчө балдар үчүн атайын иштерге келип туруп, ушул балдардын борборунда көрсөтүп атканы биз үчүн эң кубанычтуу болуп атат. Себеби бүгүн залды карасам, бүт жанагы бийге барып жүргөн, ырга барып жүргөн биздин жаш балдарыбыздар бир топ ошол коллективдер, жанагы кичинекей хореографический ансамбльдардын баары ата-энеси менен ушул жерде көрүп атышат да. Ошол биздин бул жердеги мугалимдер кандай үйрөтүп атат, биздин балдар дагы дүйнө жүзүнө кыдырып жүрөт. Булар менен салышканда кандай болот, ошонун баарын көрүп туруп, эл абдан кубанычтуу, абдан толкунданып, чын жүрөгүнөн тим эле колдорун чаап ушуну тосуп атат. Мен ойлойм, мындай Россиядан келген бул ансамбль биз үчүн мынакей азыркы биздин жанагы коргоо күнүнө туш келип, мынакей ушундай чоң майрам,
чоң жакшынакай жаркылдаган ушундай көңүл биздин балдарга элибизге түздүрүп атат да, буга чоң ыраазычылык билдирсе болот. Эмгек Кызыл Тоо өртөндө Кара деңиз флотунун Ыржана би ансамблі ар жыл сайын Кыргызстанга келип, өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап көрүүчүлөрдү кубандырып келет. Быйыл дагы Кара Балдак каншарлар жашоочулар үчүн акыс концерт тартуулап, аскер бөлүктөрүндөгү мекенди коргоочуларды кубандырышты. Мен үчүн аябай бир укмуш сезим жаратты да, сезим ой пайда болду. Бул биз эми Советтер Союзунда төрөлүп чоңойгон, тарбияланган адамдарбыз да, ошо биздин ностальгия деп коебуз, ошол Союз убагындагы немени элестетип атат. Аябай жогорку деңгээлдеги профессиональный уровень деп коебуз. Кесиптик деңгээли өтө жогорудагы баягы ансамбль экен. Ар бир жана деп коет жандуу үн менен ырдашып атат. Бийлегендерин да карасаң дагы неме эч бир баягы орусча айткан безупречно ушунчалык жакшы бийлешип атат. Кыскасын айтканда биз мондай концертти, мондай бийди мен Союз таркагандан бери биринчи жолу көрүп атам, чынын айтканда. Ошого мен аябай байбиче менен келип ушунчалык эргүү менен рахат алып көрүп атам десем жаңылышпайм.